Анын ичинде Кыргызстан бардыгы эсен болуп, ушул оорудан ооруп калгандар Кудай шифа берип сагайып кетсин. Алар дарылаган дарыгерлер, сакчы мына укук коргоочу сакчылар бардыгына терең ыраазычылыкты айталы. Ал эми биз болсо ушу билим алуубузду жакшылап уланталы. Азыр силерге бир топ сабак, лекциялар телевидениядан, анан мугалимдеринен аралык сабакты өтүүнү баштаган. Көпчүлүк окуучулар өтө жакшы катышып, тапшырмаларды аткарып, иштеп жөнөлтүп турасыңар. Ошо сабактарды уюштурган Билим берүү министрлигиге Каныбек Исаков, Билим берүү академиясы сабак өткөн жалпы ошо Кыргызстанда 200 мугалимге, өзүңөрдүн ага эжекейлериңерге терең ыраазычылыкты айтабыз. Эми түздөн түз ушу силердин азыр аралыктан дистанттуу окууңардын жараянына талдап, анализдеп отуруп, андан кийин ошого айым өзүбүздүн сабак методикабызга салып туруп, силерге кээ бир маселелерге жардам болсун деп бир кыска сабак баянды даярдадык. Ошону мен азыр силердин көңүлүңөрдү буруп айтмакчымын, урматтуу окуучулар. Анан ушул сабак жалаң эле мектеп окуучулары эмес, азыр студенттер дагы үй бүлөдө. Мына азыр илгерки эне мектебибиз азыр үй бүлө мектеби болду. Анткени үй бүлө кайсы бир даражада мектептердеги окуу жайлардагы билим берүүнүн бир бөлүк функциясын өзүгө алды. Ошол себептен биз ата-энелерге дагы сиздердин балдардын билим тарбиясын үйдө уюштуруу боюнча алгачкы 1-2 сабагыбызды өттүк. Бүгүн мына окуучулар силерге тиешелүү бир тема. Бул мына эң көп азыр эмне ишиңерде 2 чоң маселе бар экен. Биринчиси телевидениядан, мына убакыт көрсөтүп тургула. Телевидениядан берилген сабактарды, өтүлгөн сабактарды, агай эжекейлериңер өткөн аралыктан өтүүчү сабактарды силер угуп, көрүп алып жатасыңар. Мына ушул жерде бир анча-мынча көйгөй, кемчилик болушу мүмкүн. Ошону талдап, силерге жардам болсун деп төмөнкүлөрдү айтууну туура деп эсептедим. Биринчи, урматтуу окуучулар, жалпы билим алуучулар, силердин ошол өтүлүп жаткан теле сабактарга, аралык сабактарга көңүл бөлүп, ыхлас менен, кызыгуу менен отуруп алганыңардан өтө көп нерсе көз каранды. Ошону эске алгыла. Эми ошол сабактар башталганда мугалимдер теманы айтат, сабактын планын айтат, анан теманын мазмунун сүйлөйт. Карта, таблица, маселе, мисалдын иштөөсүн көрсөтөт. Албетте, буларды силер угуп, көрүп алып жатасыңар. Бирок сапаты, силердин кабыл алууңардын сапаты кандай болуп жатат? Бул чоң маселе. Көпчүлүк алгандар жакшы алып атат, бирок силерге жардам болушуга эмнелер дагы айтылыш керек. Ошого мен силерге көңүлүңөрдү бурмакчымын. Биринчи, силерге сабак өтүлгөндө ошо темага маани бергиле, анан кийин мугалим сабактын максатын айтканда, ошо сабактын планын айтканда, ошону жакшылап, бүгүн мыналарды билишим керек экен деп, анан мугалимди ээрчип барууңар керек. Ошол жерде силерге оюңарды топтоп, мугалим менен бирге сабактын акырына чейин эч нерседеге аларды болбой, мугалимдин оюну ээрчип, сабактын акырына чейин, максатына чейин жетишиңер маанилүү. Бул жерде силер ошондо теманы түшүнүп, билим көндү мыкмаларды өздөштүрүп аласыңар. Доскада мугалим иштегенде маселе, мисал, карта, схема, таблицаларды жана башка көрсөтмө куралдарды, сүрөттөрдү берилип, тиктеп, ошолорду күзөтүп, түшүнүп, өздөштүрүп алууңар керек.
Ушуларды жакшы өздөштүргөндө силер үй тапшырманы мыкты аласыңар. Эгерде ушуларды жакшы түшүнбөй калсаңар, анда билимдин теманын чынжыры үзүлөт. Билимдер булар чынжыр сымал. Эгерде бири үзүлсө, кийинкисинин дагы түшүнбөй каласыңар. Ушул жерде жалпылап туруп, мен силерге төмөнкүлөргө маани берүүңөргө чакырам. Жаңы теманы өтүп жатканда 7 нерсеге амал кылгыла. Биринчиси, оюңарды топтоп, концентрация. Бир жерге топтоп туруп, көңүл топтоп угууга. Экинчи, мугалим көрсөтүп айткандарыны күзөтүп байкоого. Үчүнчү, уккандарыңарды ойлоого. Төртүнчүсү, айтылып жаткандардан негизгисин бөлүп алууга. Андан кийинкиси, бешинчи, айтылгандарды эстеп калууга. Алтынчысы, мугалим айтып жаткандарды өз экраныңардан элестетип көрүп турууга. Жана жетинчи, өзүңөр конспект блокнотуңарга негизги жерлерини жазып отурууңарга силерди чакырат элем. Өзгөчө дагы буга 3 та кошумча карта, сүрөт, схема көрсөткөндө дыккаттык менен көңүлүңөрдү топтоп, ошону күзөтүп байкагыла. Акырында, урматтуу окуучулар, бул сабактар бардыгы мындай тез дарыядан аккан суудай айтылып өтүп кетет. Анткени алардын убакыты чамалуу, чектелүү. Ошол үчүн аны алып калуунун 4 жолун сиздерге анализдеп мен сунуштамакчымын. Биринчиси, ошол угуп көрүп жатканыңарда эле тезис, схема кылып негизги жерлерини жазып отурсаңар. Экинчиси, эгер мүмкүн болсо диктофонуңарга жаздырып алсаңар болот. Үчүнчүсү, YouTube'га кирип ошол теманы кийин алсаңар. Төртүнчүсү, эгерде флешкаңар болсо телевизордон ошону өткөрүп алсаңар. Муну айтып атканымдын себеби, балдар, бир жолу укканда алуу өтө кыйын. Аны алыш үчүн өтө дыккаттык менен угуш керек. Бир белгилүү аалым айткан экен, мен бирөөдөн билимди алып жатканымда, менин бүткүл денем, бүткүл турпатым кулакка жана көзгө айланат. Бүт жан дүйнөмдү ошого арнап туруп, анан мен толук алам деп. Мен силерди ушуга чакырам. Анан жанагы 4 вариантта жазып эстеп калуунун себеби, биринчиден, ошо бир көргөн билиш, эки көргөн угуш дейт. Бир көргөнүңөрдү силер билип калсаңар, аны кийин YouTube'дан алып кайтадан 2-3 жолу көрсөңөр, ошондо тааныш болуп өздөштүрүп аласыңар. Силерге эсендик, ийгилик каалаймын. Рахмат.